Assalamu alaikum urmattуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Биз бүгүн жөн гана оор жумуштар тууралуу сүйлөшпөйбүз. Адатта кооптуу же кыйын кесиптерди адамдар өз каалоосу менен азартуу үчүн же чоң айлык үчүн тандашат. Бирок дүйнөдө системалуу түрдө миллиондогон адамдарды кул сыяктуу иштеткен, алардын тагдырын талкалаган жумуштар бар. Мына ушул эң чоң коркунуч. Биздин тизмедеги жумуштар башында жөн гана оор көрүнүшү мүмкүн, бирок видео созулган сайын жумуштар шарты адамгерчиликсиз болуп, макта тозокко айлана баштайт. Жана канчалык таң калыштуу болбосун, жумуш оордошкон сайын ага төлөнүүчү айлык да азая берет. Бул видеону көргөндөн кийин чындыгында шүгүр кыласыз, анткени биз чет өлкөлөрдө иштеп кыйналып жатабыз дегенибиз менен бүгүнкү видеодогу адамдардын жашоосун көргөндө өз тагдырыбызга башкача карай баштайбыз. Аңтан бир лайк коюп каналга катталып кетиңиз. Биз видеобузду баштадык. Биз биринчи Дубай жана анын жаркыраган асман тиреген имараттары тууралуу кеп кылалы. Биз Дубайды заманбаптын жана байлыктын символу катары билебиз. Бирок бул кооздуктун артында кандай баа тургандыгын баары эле биле бербейт. Бул жактагы курулуштарда миллиондогон мигранттар, өзгөчө Пакистандан, Индиядан жана Бангладештен келген жумушчулар эмгектенишет. Бирок алардын абалын кафала деп аталган система накта кулчулукка айландырат. Элестетиңиз, сиз чет өлкөгө иштегени барасыз, бирок аэропорттон түшөрүңүз менен кожоюнуңуз паспортуңузду тартып алат. Бул Бириккен Араб Эмираттарынын мыйзамы боюнча тыюу салынат. Бирок иш жүзүндө 90% жумушчулардын паспорттору сейфтерде кулпуланып турат. Паспорту жок адам жумуштан чыга албайт, башка жакка кете албайт жана өз укугун коргой албайт. Ал расмий түрдө компаниянын менчигине айланат. Эми жумуштун шартына токтололу. Дубайда жайында ысык +50 градустан ашат. Темир арматуралар күнгө ушунчалык ысыгандыктан колуңду тийгизсең күйгүзүп жиберет. Ооба, мыйзам боюнча эң ысык убакта тыныгуу болушу керек, бирок курулуш компаниялары планды толтуруу үчүн адамдарды аябай иштете берет. Жыл сайын жүздөгөн адамдар жылуулук соккусунан же жүрөгү токтоп каза болот, бирок расмий кагаздарда ал өз ажалы менен өлдү деп жазышат. Эми бул жумушчулар кайда жашашат? Аларды Дубайдын борборуна киргизишпейт. Аларды жергиликтүү тургундардан ар дайым бөлүп экинчи сорт катары көрүшөт. Аларды шаардын четиндеги курчоого алынган Сонапур сыяктуу атайын лагерлерге алып барышат. Бир кичинекей бөлмөдө 10-12 адам жашайт. Ичинде кондиционери жок, антисанитария өкүм сүрөт. Бул жерлерди туристтер көрбөшү үчүн бийик тосполор менен тосуп коюшат. Эң өкүнүчтүүсү, айлык көпчүлүгү Дубайга келүү үчүн өз өлкөсүнөн көптөгөн карыздарды алып жол кире кылып келишет. Ал эми Дубайда алган айлыктары $700-800 жетет. Ал акча албетте бул элдер, бул мигранттар үчүн көп болгондугу менен кылган ишине караганда албетте бул айлыктар аз. Бул адамдардын жеке жашоосу эркиндиги жок. Алар чоң курулуш машинасынын ичиндеги тетиктер сыяктуу гана иштеп келишет. Демек, биринчи оор жумуш Дубайдагы курулуштар болду. Эми андан да психологиялык жактан оор болгон кийинки өлкөгө, Кытайдын чоң фабрикаларына өтөлү. Экинчи өлкө Кытайдын гиганттык фабрикалары. Эгер Дубай сырттан келген мигранттарды ушинтип кыйнап иштетсе, Кытай өзүнүн эле жарандарын экономикалык машинанын утуну катары колдонот. Бул жерде кеп кооптуулукта эмес, кеп адамдын тирүүлөй роботко айланышында. Кытайда Хукоу деп аталган система бар. Бул бизче айтканда катталуу. Айылдан шаарга иштегени келген миллиондогон жаштардын шаарда эч кандай укугу жок болот. Алар балдарын мектепке бере албайт, ооруканага бара албайт. Алар үчүн бир гана жол бар, ал жол чоң заводдордо кул сыяктуу иштөө. Ошондо гана өзүнү шаарга каттай алат. Мындай заводдордун эң белгилүүсү бул iPhone смартфондорун чогулткан Foxconn заводу. Элестетиңиз, бир эле заводдо 200 миңден ашуун адам иштейт. Бул бүтүндөй бир шаар, бирок бул шаарда эч ким жыргаганынан жүрбөйт. Бул жерде 996 деген иштөө графиги кадимки көрүнүш. 996 эртең мененки саат 9-дан кечки 9-га чейин жумасына 6 күн иштегенди билдирет. Бирок иш жүзүндө адамдар күнүнө 14 сааттан иштейт. Конвейерлерде турганда баш көтөрүүгө, жанындагы адам менен сүйлөшүүгө, ал тургай ашыкча кыймыл кылууга тыйыл
тыюу салынат. Алардын ар бир кыймылын жасалма интеллект менен камералар көзөмөлдөп турушат. Жумушчулар 12 саат бою бир эле кыймылды кайталашат. Мисалы күнү бою телефондун экранын гана сүртүп чыгышат. Мындай шартта адамдын мээси бир нече айда эле кыйналып, психологиялык ооруларга алып келе баштайт. Адам физикалык чарчабаса дагы анын мээси чарчап калат. Кытайдын жумушчусунда жеке жашоо деген түшүнүк такыр жок. Алар заводдун ичиндеги жатаканаларда жашашат. Төшөктөн турат, жумушка барат, жумуштан келет, төшөккө жатат. Бул адамдар өз өлкөсүндө жүрсө да, алар системанын туткуну. Алар бул чынжырдан эч качан чыга алышпайт. Анткени жашоонун, улантуунун, үй бүлөсүнүн багуунун көпчүлүк үчүн жалгыз жолу ушул. Эң коркунучтуусу психологиялык өлүм. Адамдар ушунчалык чарчап, үмүтү үзүлгөндө жалгыз жол катары терезеден өзүн таштоону туура көрүп калышат. Муну токтотуу үчүн компаниялар эмне кылды деп ойлойсуз? Иштөө шартын жакшырттыбы же жумуш саатын азайттыбы? Жок. Алар имараттардын тегерегине атайын торлорду илип коюшту. Өзүн таштаган адамдар башкаларга тоскоол кылбасын дегенсип. Мисалы биз чет өлкөлөрдө ушундай оо шартта иштешибиз мүмкүн, бирок биз мунун убактылуу экендигин, өлкөбүз күтүп тургандыгын түшүнөбүз. 100 миллиондогон кытайлар болсо өз өлкөсүндө ушундай шартта иштешет, заводдордо жашайт, жыйынтыгы жеке жашоосуна убакыт ашыра албай калышат. Реестрден чыгуу татаал процесс эмес. Урматтуу мекендештер, реестрден чыгуу татаал процесс эмес. Орусия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзам бузуулардан улам көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калган кыргызстандыктарга укуктук абалын оңдоого акыркы мүмкүнчүлүк берилген. Документтерди тактап толуктап албасаңыздар чоң айып пул салынып жатат. Андыктан документтерди мыйзам чегинде текшертип жасатып алыңыздар. Бул тизмеге кирип калгандар жумуштан, окуудан, керек болсо банк картасынан ажырап калышы мүмкүн. Реестрден чыгуу үчүн кадамдар: аймактык миграция бөлүмүнө кайрылып, тизмеге түшүү себебин тактоо, медициналык текшерүүдөн өтүү, эмгек келишимин түзүү, миграциялык карта жана каттоо мөөнөтүн узартуу, кемчиликтери бар документтер үчүн айып пул төлөө. Документтерин мыйзамдаштырбаган жарандар Орусиядан депортацияланат. Толук маалымат алуу үчүн +7 903 121 77 45 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Кийинки эң оор жумушту Бангладештен көрүүгө болот. Бул өлкөдө иштөө шарттары ушунчалык оор жана айлыктары ушунчалык төмөн болгондуктан биздин Кыргызстандагы шарттар алар үчүн кол жеткис кыял сыяктуу сезилет. Бангладеште 4 миллиондон ашык адам тигүү тармагында эмгектенишет. Алардын орточо айлыгы болгон $113 тегерегинде. Элестетиңиз, $113 үчүн миңдеген адамдар кезекте турушат. Бизде 30-40 миң сомду аз көрүп, чет өлкөгө чоң акча үчүн кетсек, бангладештер биздин өлкөгө байыш үчүн эмес, болгону үй бүлөсүнү ачка калтырбоо үчүн келип жашашат. Биз үчүн төмөн сезилген айлык алар үчүн бала бакчасын багууга жардам берген чоң каражат. Бул өлкөдөгү швеялык фабрикалар көбүнчө эски, коопсуздук эрежелери сакталбаган имараттарда жайгашкан. Адамдар күнүнө 14-16 саат бою дем алганга ашыкча убактысы жок иштешет. Алар биз кийген дүйнөлүк брендтердин кийимдерини тигишет, бирок өздөрү ошол кийимдин бир жеңине жеткидей акча алышат. Бул айласыздан келип чыккан заманбап кулчулук. Алар системанын курмандыктары, анткени башка жумуш жок. Ал эми ачкачылыктан өлбөш үчүн ушундай шартка макул болуудан башка айласы да жок. Эми андан да физикалык жактан коркунучтуу болгон кийинки жумушка, Конгодогу кобальт шахталарына өтөлүү. 4-үнчү эң оор жумуш бул Конгодогу кобальт шахталары. Бул жерде биз заманбап технологиялардын эң кир жана кандуу изини көрөбүз. Эгер сиз колуңуздагы смартфондун же электромобилдин таза энергиясы тууралуу уксаңыз, анда анын артында Конгонун 100 миңдеген жарандарынын талкаланган өмүрү тууралуу билишиңиз керек. Дүйнөдөгү кобальттын 70%дан ашыгы Конго Демократиялык Республикасында өндүрүлөт. Кобальт бул сиздин телефонуңуздун же ноутбугуңуздун батареясы иштетиши үчүн керектүү эң негизги металл. Бирок бул металл кантип казылып жатат? Мындай шахталарда эч кандай чоң экскаваторлор же заманбап коопсуздук техникалары жок. Шахталарда 250 миңден ашык адам, анын ичинде 40 миңге чукул жаш балдар колдору менен жер казышат.
Elestetiңиz, мектеп окуучусу жаш балдар эч кандай коргонуу кийими, маскасы же каскасы жок, тереңдиги 60 метрден 100 метрге чейинки жеткен шахталарда иштеп келишет. Алар күнү бою кобальттын уулуу чаңы менен дем алышат. Бул чаң өпкөнү ичинен эритип, терини күйгүзүп рак оорусуна алып келет. Эң өкүнүчтүүсү, бул балдар күнүнө 1-2 доллар үчүн өмүрүн тобокелге салып, ошол уулуу таштарды капка салып ташышат. Бул жерде өлүм кадимки көрүнүш. Колдо казылган шахталар тез-тез уурап турат жана анын астында калган ондогон адамдарды эч ким куткарбайт. Аларды кайра казып ала алышпайт. Алар ошол жерде өзү казып жаткан металл менен кошо көмүлүп кала беришет. Бул айласыздыктын туу чокусу. Бул аймактарда башка жумуш такыр жок. Же шахтага түшүп ууланып өлөсүң, же ошол жерде ачкадан өлөсүң. Биз дүйнөнүн экологиясын сактайбыз, жашыл технологияга өтөбүз деп жаткан чакта Африканын ортосунда миллиондогон адамдар биздин батареяларыбыз үчүн тирүүлөй жер астында көмүлүп жатышат. Бул технологиялык прогресстин эң оор жана эң адилетсиз баасы десек жаңылышпайбыз. Акыркы жана эң үрөй учурган 5-чи оор жумуш бул Индиядагы таштанды шаарларында. Эгер мурунку өлкөлөрдө адамдарды система кул катары иштесе, бул жерде мамлекет миллиондогон адамдардан жөн гана баш тартып койгон. Алар үчүн Индиянын жараны деген түшүнүк жок. Алардын паспорту, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, атүгүл туруктуу үйү да жок. Бул адамдар кандай жумуш кылышат? Делиде Газипур деп аталган абдан чоң таштанды полигону бар. Бул жердеги таштандынын бийиктиги 65 метрден ашат. Бул 20 кабаттуу үй менен тең. Мына ушул уулуу тоонун тегерегинде миңдеген адамдар жашап, дал ушул таштандыларды сорттоп иштешет. Алар үчүн бул жер жумуш эмес, бул алардын бүтүндөй жашоосу. Алар өмүр бою дүйнөнүн калган бөлүгү ыргыткан калдыктарды сорттоп келишет. Бул жерде эч кандай келечек же топтолгон акча деген түшүнүк жок. Бир күндө тапкан 2-3 доллары ошол эле күнү тамак ашка кетет. Эң өкүнүчтүүсү, бул жердеги ата-энелердин балдары жада калса мектепке да барышпайт. Анткени мамлекет алардан расмий түрдө баш тартып койгон сыяктуу. Мектепке кириш үчүн документ керек. Ал эми таштандыда жашагандардын эч кандай документи жок. Ошондуктан 5-6 жашар балдар ата-энеси менен кошо уулуу түтүнгө ууланып, айласыз таштанды сорттоп келишет. Башкача айтканда, бир эле ата-энеси эмес, бүткүл үй бүлөсү менен ушул жерде иштөөгө мажбур. Таштандынын ичиндеги метан газы дайыма ичтен күйүп, абага уулуу түтүн чыгарып турат. Адамдар 24 саат бою ушул уулуу абадан дем алышат. Ошондуктан бул жерде жашагандардын орточо өмүрү 35-40-50 жашка чейин эле жетет. Бул адамдарды коом дагы, мамлекет дагы кабыл албайт. Алар өздөрү сорттогон таштандылар сыяктуу эле эч кимге керексиз. Кытайдагы жумушчу өзүнүн системанын бир бөлүгү экенин билсе, Индиядагы таштандычы өзүнүн такыр жок экенин, ал жөн гана биологиялык калдык экендигин сезип жашайт. Жана мындай таштанды шаарлары Индияда толтура. Жалпы таштандыда жашап, курсагын тойгозуу үчүн иштеген, үй бүлөсү менен иштеген адамдардын саны жана өлкөдө коомго кошула албаган адамдардын саны 100 000 деп эсептелинет. Достор, биз бүгүн эң оор 5 жумуш тууралуу сүйлөштүк. Дубайдын ысыгынан баштап Индиянын таштандыларына чейин көрдүк. Видео аяктаган сайын жумуш оорлошуп, адамдын баасы да арзандап жатып, акыры эң аз айлык алгандар эң оор жумуш кылгандыгын түшүндүк. Жана мындай адамдар жада калса өз өлкөсүнө да керек эместигин көрдүк. Биз өз жумушубузду жаман көрүшүбүз мүмкүн, айлыгыбызды аз деп ынаалышыбыз мүмкүн. Бирок бизде тандаганга мүмкүнчүлүк бар. Бизде атыбыз, үйүбүз жана эң башкысы эртеңки күнгө үмүтүбүз бар. Ал эми бул миллиондогон адамдар үчүн биздин бүгүнкү жашообуз жеткис бейиш. Демек, шүгүр кылалы. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашыруун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз.